Бул Жалал Абад шаарына караган Кыргызстан айылындагы номер 18 Манас Миң мектеби учурунда ашар жолу менен убактылуу 4-5 жылга гана колдонуу үчүн берилген. Бирок арадан 27 жыл өтсө да аймакта башка мектептин жоктугунан мындагылар ушул билим уяны пайдаланууга аргасыз. Жылдан жылга калктын саны да өскөндүктөн окуучулар да көбөйүп, бул мектеп тарды кылып келет. Анан калса акыркы жылдары авариялык абалга да кептелген. Жылдан жылга окуучулардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу класстарыбызды, мисалы, биринчи классыбызда 34 бала катталып, быйыл 34 бала окуду, бирок биз аны бир класска батыра алган жокпуз. Шартка байланыштуу 2 класска бөлүп окутканга туура келди. Ошондой эле 5 классыбызда, 4 классыбызда да ушундай. Айрым класстарда, мисалы, бул класстарга окуучулардын саны 18-20дан аша баштаганда уже 3төн отургузууга туура келет. 2ден отурганга бул класска балдар батпайт. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 2019 жылы жаңы мектептин курулушу башталган, бирок акча каражаттын жетишсиздигинен курулуш иштери кечеңдеп, бул жылы кайрадан иштер жанданды. Жаңы мектеп 275 орунга ылайыкташкан. Республикалык бюджеттен каржыланып жаткан билим уянын сметалык баасы 78 миллион 638 миң сомду түзөт. Ушул убакытта жумуштун 70% аяктаган. Жыл аягына чейин имараттын чатырын жабуу аракеттери көрүлүп жатат. Азыркы биз окуп аткан мектептен артыкчылыгы, бул мектепте жаңы заманбап актовый залдарыбыз, спорт залдарыбыз, ашкана бардыгы талапка жооп берген типтүү мектеп курулат. Быйылкы жылы бүтүрүп үстүн жабабыз деп атышат. Сентябрь айында, Кудай буйруп насип кылса, сентябрь айында бүткөрүлөт деп турабыз. Булоңду курулуш иштери жанданган мектептер Жалал Абад облусунда 41. Ушул тапта алардын 12синде жумуш жүрүп жатат. Бул жылы ушул убакытка чейин облуста 5 мектеп пайдаланууга берилди. Жылдын жыйынтыгы боюнча эсептесек, область боюнча 5 мектептин жаңы имараттары пайдаланууга берилди. Булардын окуучулук ордунун санын эсептесек, 1375 орунду мектептерди бердик. Бул Сузак районунан 2 мектепти пайдаланууга бердик. Алабуга районунан 1 мектепти, Аксай районунан 1 мектепти, ошондой Токтогул районунан 1 мектепти бердик. Бул салынып жаткан билим берүү мекемелеринин бардыгы республикалык казнадан каржыланган. Жылдага салыштырмалуу бөлүнгөн каражат дагы көп. Каражат жагынан жылдага салыштырмалуу быйыл каражат бөлүнүүдө бир топ жылыш бар. Былтыркы жылы 339 миллион каражат каралган болсо жалпы курулуштарга, быйылкы жылда 697 миллион, 700 миллионго былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе көп каражат каралды быйыл. Эске салсак, облуста жалпы 467 мамлекеттик жана муниципалдык мектептер бар. Ал мектептердин арасынан 49-у авариялык абалда деп өзгөчө кырдаалдар министрлиги корутунду чыгарган. Келерки 2023 жылга болсо, облустук комиссия 21 мектептин курулушун титулдук тизмеге киргизген. Жаңылай Болотбекова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.